Рахмат, Нурлан Өрбекович. Бұл сұрауларға чек қойбойық бұл. Ана мынау ратификация бойынша сұрауларды беріп тұрып, ана бұлар жөнөтөйік те, кеше жана кырсык болду, ошол иш кылсын да. Ана керек болса кийин чакыртып алып суроо бере беребиз. Кандай дейсиз? Рахмат. Суроо жоопко, талкууга чек боюнча сурап атат да. Анда добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 60, каршы жок бар 60, катталды 87. Суроо жоопко чек коюлду. Биринчи микрофон. Нурбек Өмүрбекович, урматтуу депутаттар, туура көрсөңүздөр, тиякта кырсык болуп атса, азыр болсо ратификация боюнча бир дагы суроону уккан жокмун, бүт бардыгы медицина тармагы боюнча болуп атат. Эгер министрге маселебиз болсо, анда болсо өкмөттүк күн кылайлы, өкмөттүк саат кылайлы, ошондо алып келип, анан отуруп алып ушул жерде толгон токой эмелерди берейли да. Азыр болсо эмеге чек коюп койдуңуз, бирок мен суроо жоопторду токтотуу боюнча сунуш. Сиздин сунушуңуз суроо жоопту токтотуп, добушка өтөлдү атасыз, Добушка өтөлдү деп атам, ооба. Чек койгонду биз кабыл алдык уже, кабыл алып койдук. Урматтуу депутаттар, Чолпон Алыйымданын мына айтып атат, сунушун мен азыр добушка коем. Суроо жоопту токтотуп эле добушка өтөлдү деп атат. Анда добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 65, каршы 3, бар 58, катталды 87. Чолпон Алыйымда сунушуңуз өттү, кабыл алынды. Сиз отура бериңиз. Отура бериңиз. 5-чи микрофон. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Өзүңүз сүйлөп алып калгандарга ооз жапканга рахмат силерге. Маселеге жеткенде эле токтотобуз да. Мен алдын ала эч ким айта албайт, ким эмнени сүйлөйт. Мен мисалы үчүн ушу больница тагдыры боюнча сүйлөйүн дедим эле. Мүмкүнчүлүк берилбеди, мейли добуш берүү менен чечилет экен. Больница боюнча жакшы маалымат берди бир 10 минуттай ошол больница боюнча. Эми мен маалыматты Баштан Далабаевич суроо берди ошол боюнча. Сиз мага мындай токтотпой мен сүйлөп алайын, Айтыңыз. Рахмат чоң. Мен айткым келип атат, министрге бир сын пикир айтайын деп атам. Урматтуу жаш министр. Сиз жакында айтыпсыз. Жарандарыбызга бекер саламаттык сактоону жоюуга аракет кылам деп. Бул конституциялык норма. Ошон үчүн же сиз туура эмес сүйлөп койдуңуз, же оңдоп коюңуз, андай сүйлөбөңүз экинчи. Жарандарыбызга бекер дарылоону токтотуш керек деген сөздү мен массалык маалымат каражаттарда окудум. Ошондуктан эгерде туура эмес жазылып калса, сиз оңдоп коюңуз ошону. Туура? Ал эми больница боюнча бул жерде кызыктай болуп атат да. Туркиядан келип дарылап, акчаны алып кетет, биз ошого кол чабышыбыз керекпи? Биздин врачтарыбыз иштеш керек да. Алар бизге өткөрүп бериш керек болчу. Биринчи келишим боюнча. Эмне кылып атабыз биз? Даяр больницага бирөөгө тапшырып иште айланайын. Келе кой, өзүң төлө, өзүң иште. Акчасын жарандарыбыз төлөйт да. Анан биздин врачтар канча айлык алат? Аларда тең алабы же силер койгон сетка менен алынабы? Ошондой суроолорду жооп уккум келди эле. Эми азыр эмне кылайын эми? Исхак Саматович, сизге барып жооп берет эми. Кагаз түрүндө жооп бергиле, кабинетине барып ошо баары түшүндүрүп айтып бериңиздер, макулбу? 3-чү микрофон. Чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, чыкпасаңыздар, бул токтотолу ушуну менен. 3-чү микрофон. Эркин Маратович, мен дагы бул ушул ратификацияны колдойм, бирок ошол эле учурда түрк мамлекети менен чогуу биргелиш дагы көптөгөн долбоорлорду ашырсак болот. Алардын бири биздин онкологиябызда, сиз билгендей, көптөгөн биздин жарандарыбыз мамлекет тарабынан алынган химияга аябай наразы. Ошол эле учурда көптөгөн биздин жарандарыбыз Турциянын химиясы жакшы деп сунуш киргизип атышат. Ошол жерден балким оптовый поставка кылып Кыргыз фармация аркылуу иштеп көрсөңүздөр болот. Анткени алардын дары дармектери ушул иранский же пакистанскийге караганда сапаты жакшы экен, биринчиден. Ушуну дагы сунуш кылам, ушул киргизип койсоңуз жакшы болот эле, биринчиден. Экинчиден, сиз көргөндөй, ушул наркы жумада аябай чоң шоковый бирден бир новость чыкты. Ушул химия терапиянын башчысы камалып, анан чоң аябай чындап эле биздин жарандарыбыз жана онкология менен ооруган пациенттерибиз ыраазы болду. Ушул биздин пациенттерибиздин ыраазычылыгын ГКНБга билдиргим келет. Эмне үчүн? Анткени ал киши
ушул онкологияда ушул отделенияны 20 жыл жетектеп иштептир. Ушул кишинин убайынан көптөгөн биздин жарандарыбыз каза болушту да. Эмне үчүн? Анткени бекер берилген дары дармектерди биздин жарандарыбызга бербей сатып жүргөнү эми далилденип көрсөтүлдү. Чынын айтсам, ушундай учурлар онкологияда аябай көп. Онкология чындап эле туңгуюкка келип түштү. Мындай айтканда, бирок бул адам буну өзү таап, ойлоп таап жасаган жок. Мунун артында дагы чоңдогон мындай айтканда мафия турат да. Анан ошол мафияны аягына чейин изилдеп чыгышыбыз керек. Эмне үчүн? Анткени качанкыга чейин ушул мафия иштей берсе, онкология өнүкпөйт. Анткени тилекке каршы бүгүнкү күндө мисалы дүйнө жүзүндө ушул мисалы рак молочной железы ушул молочную железу кесип чыкпаса, бизде бүгүнкү күнгө чейин дагы эле кесип атышат да. Анан стараются максимум сохранить. Бирок ошол эле учурда лимфоузелдерди кесип таштап, дагы инвалидностьке алып келген биздин хирургтарыбыз ушундай жасап атышат да. Жаңы протоколдор кабыл алыныш керек. Бул өтө маанилүү. Ошол эле учурда кайсы отделенияны карабасаң, химиядан баштап лучевой терапияга чейин бардык жерде кошмар. Биздин жарандарыбыз же химиядан өлүп атат анын сапатынан, анткени бекерди ала албай жатышат, анткени колунда жок канча акча, ушундай врачтар талап кылган акча. Бирок ошол эле учурда жакшы врачтарга жол берилбей жатат. Ушуну, пожалуйста, отдельно карап чыгыңыздар. Жана ошол эле учурда вещдок алынган, бул коробкалап алынган дарыларды тезирээк ушул суранып, ГКНБден сураныч биздин жарандарыбызга жеткизиңиздер. Бекер химия препараттарды. Рахмат, урматтуу депутаттар, чыкпасаңыздар, аппарат үчөөңүздөргө 1 мүнөттөн берем, ошо менен токтотобуз. Аппарат 1 мүнөттөн берсеңиз. 6-чы микрофон 5ке, анан 4кө бересиз болду. 1 мүнөттөн эмес, 2 мүнөттөн бересиз. 1 мүнөттөн. Нурбек Өмүрбекович, эми бүгүн мына эртеменден бери 3-4 мыйзамды чектөө коюп туруп, мындай талкууну алып коюп атабыз да. Мыйзамдар келгенде өзүбүздүн оюбузду айтып, биякта элдер күтүп атат. Жана камсыздандыруу боюнча алып койдук. Азыр эми саламаттык сактоо. Мамлекетте мындай эң орчундуу ушу саламаттык сактоо. Эми ушул урматтуу депутаттар мындай токтотпойлу эми кайра кыскартабыз деп, анан анда талкуусу жок эле бардык мыйзамдарды добушка коюп койбойсуздарбы? Эми ар бир депутат өзүнүн оюн айтканга укуктуу. Жанатан бери 40 депутат тизмеде турат эле. Күндө эле ушинтип кыскарта беребизби? Эл күтүп атат бизден ушул суроолорду бергиле депчи. Урматтуу министр, мен анча-мынча сунушум бар эле, мага жыйындан кийин жолугуп кетсеңиз. Рахмат. 5-чи микрофон. Рахмат Нурбек Умурбекович, вообще по регламенту, вот так вот, как вы сокращаете время, кому хочу дам минуту, кому хочу 2, кому 3. Это же не базар, правильно? Есть регламент, это раз. Во-вторых, у меня выступление касается сегодняшнего закона, который мы обсуждаем. Очень много вопросов. Это же не просто ратификация соглашения. Мы сейчас принимаем закон. Закон гласит о том, что вопрос стоит о том, что это государственная больница и статус государственной, но при этом могут лечиться не более 20% социально уязвимое население Кыргызстана. Это как? Наши граждане Кыргызстана, согласно Конституции, имеют равные права. И в первую очередь на охрану здоровья. А в законе, уважаемые коллеги, обратите внимание на статью 3, пункт 2. Там четко написано, не более 20%. Это что? Частное тогда надо писать, что это частная больница, а не государственная. Рахмат, Гүл Акбаткуловна. Мындайды, регламент боюнча чолпон алыйымда сунуш берди, суроо жоопту токтотолу деп. Чолпон алыйымдан суроосу өттү. 4-чү микрофон. Чоң рахмат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Эркен Маратович. Мына жаңадан ишке киришип баштап атасыз, ишиңизде ийгиликтер болсун. Ошо менен чоң ошол Кыргыз-Түрк больницасында бүгүнкү күндө башкаруу кандай болуп атат? Сиздер тараптан болобу кадр маселеси болсун, же болбосо ошол больницадагы системалуу түрдө иштеши боюнча, же болбосо ошол Түрк өкмөтү тарабынан белгиленеби? Ошо андан кийин бир кадр даярдоо боюнча да айтып кеттиңиз. Турция мамлекетине канча окуучу быйылкы бүтүрүүчүлөрдөн алат? Ал кандай тартипте тандалып алынат? Же болбосо тааныш билиш болуп кетеби, же чындап билимдүү, таланттуу балдар барабы? Ушул боюнча да бир топ суроолор бар эле, мындай
добуш менен чектелип калдык. Мындан кийин андай кылбасак, урматтуу коллегалар. Рахмат. Биринчи микрофон. Нурбек Өмбекович, бул жерде маселе болуп кетти азыр чектөө коюу боюнча. Мен бардык депутаттарды чакырып кетет элем. Жаңы регламент кабыл алганбыз. Ошону алып бир сыйра окуп койсоңуздар. Кайсы маселе, эгер кайсы мыйзам болуп атса, ошол мыйзам гана боюнча биз суроо бере алабыз. Азыр болсо биз болсо кетип калдык башка эле жаккачы. Ошон үчүн мен чектөө киргиздим, себеби тиякта дагы ратификациялар бар. Биз мен эч кимдин оозун жапканга аракет кылган жокмун. Эч кимди ушмилять этейин деген оюм дагы жок болчу, бирок регламентти бир сыйра окуп чыгып, ошо регламент боюнча иш алып барсак жакшы болот эле. Өзүбүз кабыл алганбыз ошо. Чолпон Алым, сиз сунуш бердиңиз, сунуш өттү. Бу жерде маселе жок. Комитеттин корутундусун окуу үчүн эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин төрагасы Пирми Улан Бердибаевичке сөз берилет. Рахмат, Нурбек Өнөрбекович. Урматтуу депутаттар. Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине биринчи окууда кабыл алууга сунушталсын. Рахмат, аппарат каттоону ачыңыздар. Каттоодон 87 депутат өттү. Каттоону жабыңыздар. Макул 70, каршы жок, баары 70, катталды 87. Мыйзам долбоору биринчи окуудан кабыл алынды.